Мына ушун мен айта турган нерсе сиздерге да тиешелүү да. Талайбек Айтмаматович менен бир жакшы сүйлөшүп, Жайка менен сүйлөшүп, мына бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө үрөйдү учурган Сирияда, Турцияда болгон жер титирөө болуп атат да. Сиздер ушу Япониянын техникасын, ошолардын технологиясын, ошону курулуш боюнча айтайын деп атам да. Ушу боюнча мында иш алып барсаңыздар, ошолардын үйдүн курулуштарын, мектептин курулуштарын келечекте ушул нерсеге көбүрөөк басым жасасак деп айтат элем да. Себеби көрүп атасыздар да, мына бүгүнкү күнү биздин авариялык состоянияда өтө көп мектептерибиз, үйлөрдө бир Кудай билет да. Ошо мектепте биздин балдарыбыз окуйт, жаш балдарыбыз окуйт. Келечек, Кыргызстандын келечек жаштары ошол жерде окуп атат да. Жер титирөө эмес, бүгүнкү күнү өзү эле куулап калайын деген мектептерибиз болуп турат да. Мына келечекте мына бир курабыз деп атабыз, Бишкекте курабыз деп атабыз, Кыргызстандын бардык булуң бурчунда курабыз деп атат. Мен өкмөткө айтат элем да ушул нерсени. Өкмөткө мына сиздерге Талайбек Айтмаматович менен сүйлөшүп, Жайка менен сүйлөшүп, мына курулушка басым жасайлы. Bundan kийинки курула турган ошо 9 балга туруктуу болгон, эртең коопсуздук боло турган, эртең мектептерди ушундай бир өтө бир жакшы качествода кура турган нерсеге өтсөк деген мен сунушум. Ошо грантты колдоп берем. Рахмат.